Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин депутаттары Кумтөр кенинин ишмердүүлүгү менен таанышты. Эл өкүлдөрү кенге келер замат медициналык кароодон өтүштү. Бул милдеттүү түрдө жасалуучу иш-чара жана компаниянын коопсуздук маселесиндеги эң башкы тартип. Депутаттар Кумтөр кени менен таанышууну оор тоо кен техникаларын оңдоочу устаканадан башташты. Бул жакта кендеги ири жүк ташуучу унааларга, экскаваторлор жана бурголоочу станокторго пландуу текшерүү жана ремонт иштери жүргүзүлөт. Коноктор бардык запастык бөлүктөр, керектүү тетиктер өз убагында жеткирилип, жумуш 1 мүнөттө токтобой өз ыргагында жүрүп жатканына күбө болушту. Кыргызстанга өткөндөн кийин ошол Кумтөр полностью 100% өттү да бүгүнкү. Ошондон кийин биз уже комитетте депутаттар сүйлөшүп, ушул өткөндө дагы өкмөттө чогулушта жыйында айтканбыз. Акылбек Усамович менен сүйлөшкөнбүз, ушу биринчи ушу поездкабыз ушул Кумторго ушул бүгүнкү күндө кандай иштеп атат да, ушу Кыргызстанга өткөндөн кийин. Ошол боюнча таанышып келейин деп келгенбиз депутаттар. Комитеттин депутаттарын сырткары дагы ушу кызыккан депутаттар келген. Азыр эми биринчи көрүп атабыз, мындай жакшы эле багы штатный режимде иштеп атат. Жогорку кеңештин депутаттары андан ары борбордук карьерди, алтын ылгоочу фабриканы, калдык сактоочу жайды, Петров көлүн көрүп чыгышты. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдик компаниянын президенти, Теңиз Бөлтүрүк жана Кумтөрдүн кызматкерлери бардык жерде эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатышты. Бүгүн могу Кумторго келип абдан бир мындай жүрөгүм тойду да, абдан жүрөгүм тойду. Мен мына Кудайым буйрса элге барып, мынакей кесиптештериме барып, Кумтордун жетишкендигин айтып барам. Мен ушул маселени өзүм көтөрүп чыктым эле. Мынакей болот экен го, өзүбүздүн кыргыздын кенин өзүбүз иштетсек болот экен го. Кумтөр кенине сырткы башкаруу киргизилгенден бери олуттуу өзгөрүүлөр болду. Кенди казып алууну, алтын өндүрүүнү эффективдүү жана эң негизгиси адамдар жана жаратылыш үчүн коопсуз кылуу максатында оңдогон модернизациялык долбоорлор ишке ашырыла баштады. Миң уккандан бир көргөн артык демекчи, эл өкүлдөрү жасалып жаткан иштерди өз көзү менен көрүп, алдыда аткарылуучу пландарды Теңиз Бөлтүрүктүн өз оозунан угуп, кендеги иштин ыргагына ыраазы экенин жашырышкан жок. Бүдөмүк ойдо жүргөн элдерге дагы айтып кетет элем, бүгүнкү күнү мына ушул мен өзүм көзүм менен көрүп, ушул өзүбүздүн жигиттерибиз кыргыз мамлекетинин баягы жарандары иштетип атканына мен өтө кубанып, бүгүнкү күнү мына өзүбүздүн депутаттар менен, коллегалар менен келдик, 10дон ашык депутат. Бардыгы баягы жакшы ой пикирде калды да. Калдык сактоочу жай жана аны рекультивациялоо маселеси депутаттар кызыккан суроолордун эң орчундусу болду. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдик компаниянын президенти Теңиз Бөлтүрүк ал жактагы калдыктан да алтын өндүрүү пландалып, инфраструктуралык объектилердин кеңейүүсү жана орун которуусу күтүлүп жатканын айтты. Ошондой эле жер астынан кен казуу ишине болгон кызуу даярдыктар, суу ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга багытталган чечкиндүү аракеттер жана башка маанилүү суроолорго да так жооп болду. Ар бир мындай жолу шайлоочулар менен болгон жолугушууда, эл менен болгон жолугушууда бүгүнкү биздин баягы алтын кенибиздин оң тарапка бурулуп, биздин өлкөбүз үчүн иштей баштаганын мен сөзсүз элибизге жеткирем. Көчмө жыйындан кийин парламент депутаттары Кумтөрдөгү жолго коюлган өндүрүшкө, кызматкерлердин мыкты даярдыгына ыраазы болушту. Мындан тышкары депутаттар келечекте улуттук холдингдин алкагында ишке ашыруу пландалып жаткан демилгелерге мыйзамдык деңгээлде колдоо көрсөтүүгө убада беришти.